Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү кыргыз адабият сабагыбызды баштайбыз. Силер менен мен Зоңкул орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Майрамбек кызы Бурул. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Эсенкул Ибраевдин «Улут болсом тилим менен улутмун» деген ыры. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты силер балдар ырдын мазмуну менен таанышасыңар жана анын идеясын аныктайсыңар жана эне тилди сүйүүгө, аны даңазалоого үйрөнөсүңөр. Эми Эсенкул Ибраев жөнүндө кыскача маалымат берсем. Эсенкул Ибраев 1933-жылы 16 мартта Нарын областына караштуу Чет Нур айылында жарык дүйнөгө келген. 1952-жылы Нарын педагогикалык окуу жайын бүтүргөн. 1952-56 жылдары Кочкор, Нарын районунун мектептеринде жана райондук комсомол комитеттеринде иштеген. 1961-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин журналистика факультетин аяктаган. 1961-жылы 1980-жылдардын аралыгында Республикалык саясий сатиралык Чалкан журналында адабий кызматкер, бөлүм башчы, жоопту катчы, редактордун орун басары, башкы редактор болуп иштеген. 1962-жылдан тартып СССР журналисттер союзунун мүчөсү болгон. 1970-жылы СССР жазуучулар союзунун Кыргызстан жазуучулар союзунун башкармачылыгынын мүчөсү болгон. Нарын ынтымак коомунун президенти болуп дайым кеттенген. Тунук болсом тилим менен тунукмун, улук болсом тилим менен улукмун, улут болсом тилим менен улутмун. Эсенкул Ибраев. Эми балдар, акындын бизге эң белгилүү ырлар жыйнагы бар. Бул Жан дүйнө жаңырыгы деп аталат. Бул улуу акындын эл журтуна айткан киреси сыяктуу болуп саналат. Анткени бул ырда өзүнүн жүрөгүндө өйүп жаткан бир маселени ыр түрүнө салып элге кайрылуу кылган. Мисалы, бир-эки сабак окуп берсем: ук бардыгың, бул жарлыгым, жан дүйнөмдүн жаңырыгы, жанар тоодай жайып чыккан көөдөнүңдү. Кыргызым-ай, ырысым-ай, ырыксыз ыйкы-тыйкың сезимиме теминедей төөнөлдү. Көз каманың, көбөшүң ук, бөтөнүң ук, бөдөшүң ук, падышаң ук, букараң ук, бектериң ук, бечараң ук, калк көтөргөн ханың ук, каны суюк жашың ук, калыс, калбат калың ук, атпай кыргыз баарың ук. Нан сураган кайырчыдай, сурайым салып кадырымды, кара курттай мүлжүп жатат сабырымды. Бул касирет кайнап чыккан жан дүйнөмдүн жанар тордой жаңырыгы. Аяламда чындык бары чын болсо, көк асманда жылдыз бары чын болсо, жер үстүндө кыргыз бары чын болсо, анда кыргыз бирөө эле, башка кыргыз бар экен деп батпа бекер күнөөгө. Мына көрдүңөрбү балдар, демек өзүнүн оюн ушундай мыкты курч чыгармаларына арнап жазган. Эми балдар, бүгүнкү сабагыбызды бышыктоо максатында улут болсом тилим менен улутмун деген ырды угуп, анан ага талкуу жүргүзсөк. Ар улуттун улуттугун аныктаар. Тил деген бул метрикасы улуттун. Адам түгүл, айбандын да тили бар. Кыргыз десе сыймыктанам, кыргыз десе уялбайм. Кыргыз тилин билбегенде, кыргыз десе ынанбайм. Укпаган бар, уккан бар. Өз тилине өзү каршы чыккан бар. Өзү көртөп, өздөн чыккан душман бар. Кыргыз туруп, кыргыз боло албаган киргиздерге таң кылам. Эне тили гүлдөп жаткан, эне тилди сүйлөп жаткан коңшулардан арданам. Жакшы билбей эне тилин жарды деп жанын жеген безер бар. Ушундай бир кесел бар. Эй кыргызым, ким деп айтам эне тилин жарды деген баламды. Жарды эмес кыргыз тили, так өзүнүн жан дүйнөсү караңгы. Дегеле ошол кыргызмын деп кыргыз үчүн кызмат кылчу адамга жок кылайык. Өздөн чыккан
сасыткылар, саткындар дейм аларды. Толубайым сындаган тил, Арыстанбек ырдаган тил, Манас бабаң сүйлөгөн тил, 22 кылым бою кыргыз далга сүйрөгөн тил. Жарды тилбе кылайык. Жеринче биз сайраган тил, деңиз огыр кайраган тил, кара чачың канбаган тил, тагай бийден тараган тил. Жарды тилбе кылайык. Бул чындыкты өз да жат да угуштун. Эне тилим, энем, элим уюткун. Улут болсом, тилим менен улутмун. Тунук болсом, тилим менен тунукмун. Анткени тил бар улуттугун аныктар. Паспорту да, мандаты да, метрикасы улуттун. Мына балдар, бул ырдыктын ушул ырды кайрадан угуп көрүп, анан өзүңөрчө талкуулап, бышыктоо кылгыла. Ал эми үйгө болсо тапшырма, ырдан үзүндү жаттап, көркөм айтып бересиңер. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен соңуна чыкты. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.